Ал аппақ кийинип алып, Литлтондун токойунда жүрөт. Денең дүркүрөп кеттиби? Ооба, эң коркунучтуусу ал ак көйнөгүн жайында эле эмес, ар дайым кийип жүргөнү. Пирс бирөө менен таанышайын дегенде аны көрсөң, бул чыныгы коркунучтуу түш. Аппак аял кызга жагынайын деген Полинин байкесине караганда коркунучтуу. Телефонуңду жоготкондон да коркунучтуу. Биология боюнча үй тапшырмаңдан 2 алгандан 2 эсе коркунучтуу. Шани, арбактар жок экендигин дагы бир жолу эскертип коеюнбу? Ооба, бул жөн гана фантастика. Бул аппак! Бул кызык окуя Литлтондон башталат. Полин капыстан алат, кичине кече турса. Кетти жамдан, Поли покет кылган. Кыялдарга, кызык окуяларга, жого кетет Поли покет биз менен кызыктарга. Кетти жамдан, Поли покет кылган. Кетти, Поли. Бул аппак! Жок, бул жөн гана Филипп. Ооба, мен билгем. Кайрадан Пирстин террариумунан качып кеттиңби я? Кандай акылдуу хамелеон? Билем, сел дегенди жакшы көрөсүң, бирок Пирстин бөлмөсүнө кайтышың керек. Чоңой! Дем алыш күндөрү да бул күлгүн түс форманы кийиш керек экенин ишене албай турам. Бул дагы бир себеп. Биз лагерге бир баскычка көтөрүлүшүбүз керек. Алардын формасы кызгылт көк. Мен кызгылт көк түстү абдан жакшы көрөм. Анын атын Лайла түсүнө өзгөртүш керек. Түшүндүңөрбү? Жок. Лайла, сыя түс, кызгылт көк лилия гүл сыяктуу. Баары бир түшүнбөйсүңөр. Биз болгону көбүрөөк белгилерди чогултушубуз керек. Анан аппак аялдан алыс болгула. Бул үчүн төш белги берет деп ойлойм. Болбогон нерседен алыс болуу абдан оңой болот. Дженни, арбактарга ишенесиңби? Менде алардын бар экенине эч кандай далил жок. Бирок мен эжем Тори былтыр кыздар лагеринде аппак аялды көргөн. Тори, муну көрдүңбү? Ал абдан стилдүү. Ал арбактарга ишенсе, мен да ишенем. Мен эң керектүү нерселерди гана алдым. 3 шампунь, 4 кондиционер, 6 гель. Кара, Дженни, дем алыш күндөргө Лайлага канча шампунь керектелет? Кереги жок. Бул кыздардын лагеринде душ жок. Бул чачыма күн сайын зыян келтирет. Дагы жакшы, мен фен менен плойкамды алып алдым. Анан дагы электр жарыгы жок. Болду, мен бул жерде жокмун. Сен кача албайсың. Биздин ураныбыз баарыбыз бирге. Демек, биз сени эч жака кетирбейбиз. Салам, Шани. Кандай жүрөсүң? Жакшы. Билесиңби, Поли аппак аялга ишенбей атат. Сен аны чындап көргөнсүң, туурабы? Ооба. Мен мунун кандай болгонун айтып бермекмин. Бирок бул эр жүрөк кыздар үчүн гана, уктуңбу? Мен жүрөктөмүн. Эми Мен муну эч кимге айтпайт элем. Бирок сага айтам. Бул жерде аппак аялдын буюмдарынын тизмеси. Аны азгыруу үчүн баарын чогултуп, ай толгон учурда клен дарагынын алдына коюш керек. Ай бүгүн толду. Ооба, ийгилик сиңдим. Төш белгилерди чыдамсыздык менен күтүп атам. Торинин тизмесинин баарын тапсак экен батыраак. Мен буга жардам бере алам. Дженни, бизге аппак аялдын баардык жакшы көргөн буюмдардын кайда экенин айтчы. Дженни, бул жердесиңби? Сүйлө дейм, Дженни. Сен аны зарядтадың беле? Жок, мен бул жерде кылам дегем. Электр тогу жок бул жерде. Литлтонго келгенде көрүшөбүз, Дженни. Ромашка табылды. Эми 22 нерсе табуу керек. Оп-оңой. Менин эртең мененки бетимди нымдай турган учур. Бул силерге курорт эмес, лагерь. Мен силердин лагердеги тарбиячыгар Мелиса Милитан. Силер төш белги алганы келдиңер. Тест таап баштагыла. 1
Биринчи тапшырма, жапайы аркандар, баштагыла! Тарбиячы милитант макул. Эч кандай жонбаштык ичиндеги буюмдар болбойт. Сен жеңил жолду тандап башка баскычка жетпейсиң. Банканы калтырсам болобу? Ага аппак аялдын буюмдарын сактап атам. Аппак аял. Муну алсаң болот. Джинни жок, жон баштык жок. Кызыктай нерселерге толгон идиш гана. Ой, биз эмнеге бул жакка келдик? Лайла, сен кыла аласың. Кеттик. Токтогула. Тез! Болгула! Менимче аны угушубуз керек. Макул. Мен сейрек жөргөмүштүн желесин эле ала калайын. Бул аппак аял кызыктай нерселерди жакшы көрөт экен. Гиги, мен аларды көрүп атам. Кабыл ал. Жок, күтө тур. Сени түшүндүм. Байланыш бүттү. Укмуш. Мен бүгүн кечинде Поллинин саатына жетип Литлтондун баарын кичирейтип өз бийлигиме аламын, уктуңбу? Гвен, алардан көзүңдү албагынаң. Мага ишен албайсың. Ой, жок, мага ишенсең болот дейм. Сен мага ишен. Эгер сен төшпелге алгың келсе, булар кандан ашып өтүшүң керек. Лайванна. Мен төшпелге албай калышым мүмкүн. Бирок терим үчүн бул пайдалуу болот. Сен аркан менен жүргөндү үйрөнүшүң керек. Турмушта булар керек болуп калат. Бул пайдалуу болоруна эч качан ишенбейм. Бул төшпелги сен үчүн. Мунусу сен үчүн. Асага эч нерсе жок. Төшпелгисин алуу үчүн жакшы даярданыш керек. Ооба. Баары бир азыр минимализм модада. Бол өрет. Сага төшпелге алууга убакыт келди. Сени сыйкырдуу саатың гана жардам бербесе, Полли, мен эч нерсе кыла албайм. Биз кичирип алып, машыгуу үчүн жер табабыз. Кичирей! Мен лагердин макети менен таанышып атып, дарактардын артынан ачык жерди байкадым. Ой, эмнеге капкандарды картага түшүрбөйт? Мен муну карта сөлөкөтүмө түшүрөм. Hey! Кемирүүчүлөргө койгон капканым иштеп кетти. Мелиса бизди көрүп калат. Кандай жакшы, мен ар дайым чачымды жасалгалап жүрөм. О, Лайла, кулпуларды ачканды билесиңби? Караңгыда боюнгонго караганда бул жеңил. Эмне? Бошко? Токтогула, эмне? Алар кайда? Каяка кетип калышты? Эми Лайла, какымдын үстүнө көтөрүлүп, төшпелге алып жатканыңды элестет. Эрдерээк ушул дем алыш күндөр бүтсө экен. Бул ийилген таштардын үстүндө альпинизм төшпелгиси күтүп турат, Лайла. Бул үйүлгөн таштар менин сүйүктүү бут кийимимди уурдап алды. Алардын баары кыйын, а мен көйнөк менен көлөш кийип алгандаймын. Менин даражам эч качан көтөрүлбөйт.
Senin dramalık gözürmemderinden alaqsıtkım gelgen жоқ. Бирок азыр караңгы болот. Биз чөйлөргө жем бол электе лагерге кайтып баралы. Чоңой! Ал ушул жерлерде болуш керек. Полли азыр эмне кылып атат? Албы, менимче кадимкидей эле жумуш менен алек. Мага аны кечинде белгиленген жерге алып келем деп убада бер. Ага, макул. Eğer sen aşpozчунун төш белгисин алгар келсе, мен татып көргөн эң мыкты кексти жасашыңар керек. Мен кекстерди оңой менен жактырбайм. Алгач камыр жасайбыз. Ал азыр эмне кылып атат? А сен кимсиң? Кекс. Таттуу кекс. Жылдыз төш белгисин алгың келсе, жылдыздарды билишиң керек. Зодиак белгиси эсиңдеби? Бул чаян жылдыз тобу. Бул чаянга такыр окшойт. Жылдыздарды эч качан жаттай албайм. Аларды бриллианттар деп элестет. Бриллианттарбы? Мен муну жакшы билем. Канча бөлүк, канча карат. Жакшы, Лайланын окуткандыгы үчүн төш белги жок. Биз ала албайт элек. Лайла, sen жылмакай тегерек таштын үстүнө жатыптырсың. Бул хаппагайылды чакырыш үчүн акыркы буюм болчу. Эми мен Торине сөзсүз таң калдырам. Polli kayda. Хаппагайыл! Арбактан! Polli! Бизге жолуга турган убак келди. Эми мен сенин кайда экениңди билемин. Ал бизди кууп жетер! Дүкөндө арзандан булат болуп аткандай журкагыла. Арбак кармадыбы? Ал бизди жейби? Андай эмес го деп ойлойм. Бул тасма топоздун эң мыкты жүнүнөн жасалган. Коркпогула, бизде кантип чыгарышты билем. Кечирей! Охо, бул тордун жиптеринин сапаты сонун экен. Миссия аткарылды, Гиги. Гвен? Арбактар жок экенин билчүмүн. Бирок сенин саатыңды уурдап, Литлтондун тургундарын кичиреткиси келген жаман адамдар бар. Акыры колго түштүңбү, Polli Pocket? Кой бер мени! Кол каптар. Сен кичинекей болгонуң менен бирок тишиңдин курчун айт. Кош бол, кичинекей Pocket. Шаарга кайтып саатты колдонууга убакыт келди. Болду, жетишет. Kızlar bul abdan kızıktı болот. Hey Тори! Алар бизди байкабашы керек. Эмне үчүн Тори арбактай болуп кийинип алды? Ооба, буга анча деле жарашпайт. Ал эми ак түс эски мода. Муну айткым келген жок. Бирок аппак аял лагерге жаңы келген кыздарга тамаша үчүн болушу мүмкүн. Арбактар жок. Бул Тори болсочу. Анан алар мени алдаштыбы? Мен анан синдисимен да. Шани, эгер чын болсо, андан кийин чечебиз. Азыр биз саатты кайтарып алышыбыз керек. Туура, алар дерчили. Алга. Шани экөөбүз истапкыч төш белгисин алганыбыз жакшы болуптур. Биз Гризелди тез табабыз. Мен бизди ашыкча баалап жибердим көрүнөт. Бул Хлоя Пармезано 38-чи өлчөм. Мен Гризелдин бут кийиминин изин тааныйм. Алга, мен силерди алып барам. Токойдон чыгуунун жолу ушул жерде болсо керек. Туура эле баратабызбы, Гиги? Жөн гана сүзүбөт.
Менин навигаторым эмне кылуу керек? От жагып тамактанып алалы, Биз дарыялардан өткөндө үйрөнө элекпиз. Жакшы, мышык. Капитан Мурзик мага бир нерсени үйрөттү. Бул мышык бизге секирет. Лайла, мына кайык. Аман калдык. Асаматсыңар, жаш натуралисттер. Телефонсуз адашып калдык. Чын эле адаштык. Башка сунушуң барбы? Ооба. Бул жактан кантип чыгуу боюнча сунуштар. Албетте. Кеттик бул жакка. Балким жакшы жолу бар болчу. Жардамга! Эми оңго бурул. А мен коен мингенди жакшы көрөм. Издер тигил жакка алып баратат. Жардам керек. Макул, чоңой соксилерди куткарган жеңилирээк болот. Ыргытмага саатты. Ал абдан жакын, бирок сен ага жете албайсың. Эмне кылабыз? Алар чындап эле жете албайт. Мен бул жерде аман эсен турганым жакшы. Келгиле кыздар, биз аларды сактап калышыбыз керек. Бул туура иш экенин билесиңер. Ооба, биз билебиз, бирок тобокелдик факторун азайтпайт. Макул, экөөңөр бул жерде калгыла. Муну мага калтыргыла. Жөн эле мени кичинейтип бул жерден куткарып кет. Баарыбызды кичине кылып алыш үчүн мен чоңоюшум керек. Бирок ал чынында жаман идея. Бул бутак көтөрө албайт, сынат. Мен жардам берем. Бир нерсе кылчы. Полли, Угуп атам. мен аларга кантип жардам берүүнү билем. Тасманы чоңойтсоң, Лайланын тасмасы чоңой. идеалдуу стилдин биринчи эрежеси трансформер аксессуарларды кийүү. Шани, тасманы чоң ташка ороп, анан бекем байлап кой. Алга! Токто! Сен саат менен качып кетесиң. Эми эмне дейсиң? Ушул үчүн төш белги алмак белем? Чоңой! Силер бизге жардам бересиңер, туурабы? Биз биринчи даражадагы жаш натуралисттербиз. Урааныбыз ар дайым бирге. Силер үчүн дагы. Кантип кылган атабыз? Экомото жумалыгында чөптөн жана жүзүм бутагынан жасалган курларды көргөм. Боди гранолада болсо, бизде да болот. Чыгып кетти, Киги. Бизди лагерге алып баргын. Менин саатымды уурдап алгандан кийин жок дегенде. Чынында бул менин саатым. Анан ал мени менен калат. А бизде дагы бир гана нерсе калды. Мен тасма алып жүргөнүмдүн пайдасы тийди. Анан дагы бантик кылып байлап койсоң болот. Токтогула, бизди бул жерге калтырасыңарбы? Коркпогула, мен бул жерди белгилеп койдум. Биз силерге бирөөнө жөнөтөбүз. Мен токойду жакшы эле билчүмүн. Бирок азыр караңгы. Мен кайда барарыбызды билбей турам. Биз жетиген топ жылдыздарынан тескери бараттык. Демек, лагерь тиги тарапта. Кеттик шакегимден да жаркыраган жылдызга. Лайланын чыныгы табиятка кызыктыруу үчүн бир аз мода кошу керек экенин ким билиптир? Силер акыры кайтып келдиңерби? Бүгүн бирөөңөр арканга да чыга албай жатпадыңар беле? Кайра кайткан жолду тапканыңар таң калыштуу. Же аппак аялыңарды таптыңарбы? Жок, арзан өтүк кийген айымды гана.
Бул эмне дегениң? Төш белги алганды жакшы көрөм, бирок досторумду андан дагы жакшы көрөм. Лайла кийинки даражаны албаса, бизге да кереги жок. Эреже деген эреже. Лайланын кийинки баскычка өтүшүнө төш белгилери жок. Бирок Лайла бизден кем эмес. Адашып калганыбызда жылдыздар менен жолубузду тапкан Лайла болду. Ал жырткычтан кутулууга жардам берип, бутактан аркан жасап, бинттен бантик байлады. Эмне демекчимин? Көтөрүлүүгө татыктуусуңар. Көрсө, мен да жаш натуралист боло алат экенмин. Даражаңардын жогорулашы менен куттуктайм. Ура! Достук төш белгисинин жоктугу өкүнүчтүү. Ал силердики болмок. Бул менин жанымда болгону жакшы болду. Төш белгилерди өзүбүз жасайбыз. Төш белгилерди эмгектенбей жөн эле жасап алса болот деп атасыңбы? Ооба, бирок бул таптакыр кызык эмес да. Чыныгы достуктун төш белгилери. Эми биз жаңы наам алдык. Жаңы формабызга дал келген жаңы бут кийимдерди алууга убакыт келди. Анда мен айттым, мен аппагайалмын. Дегенде баары кыйгырып жиберишти. Алардын баарын жазалоого убакыт келди окшойт. Ишке киришели. Ак кезде мени өзүм менен алып келгениң жакшы болуптур. Менин эң мыкты костюмдарымдын бири.